Азыр эми мигранттар темасына кайрылсак, Москвада мекендештерин көчөдө талаптоноп жашаган, батирлерине чейин кирип барып карактаган кыргызстандыктардын уюшкан кылмыш топтору пайда болууда. Айрымдар муну Орусиядагы экономикалык кризистен улам келип чыккан жумушсуздук менен байланыштырышса, кээ бирлери Кыргызстандан алган криминалдык топтордун мүчөлөрү деп белгилешет. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Азаттык кызынын баянында. Үстүдөн 2 адам, астыдан 2 адам келип, 5 адам болуп, пистолет такап, бычак такап үйгө киришкен. Беттери чүмбөттөлгөн куралдуу адамдар Назгүл жашаган Москвадагы батирди каракчылык менен тоноп кетишкен. Алгач батир издеп келдик деп кыргызча сүйлөгөн жигитке мекендештер эшикти бейкапар ачып киргизишкен. Биз келгичекте 1,5 саат болгон, ооздорун байлап, бычак менен колдоруна кайгылап, ойноп, пистолет такап, сен өлөсүң бүгүн, бар өлөсүң, сен кайерде акча бар, эмне бар, ким кайерде иштейт, биз жакшы билебиз, биз силерди көптөн бери аңдып жүрөбүз деген. Ошол болуп келдик. Мен күйөөм, анан да бир бала болуп, кирип коридордон бутум чечип бияка өтөйүн десем, кухня жактан 2 бала чыкты. Сиңөрдү чыгарбагыла, өзүңөргө эле жакшы, биз азыр кетебиз. Самый главный паника кылбагыла, кыктырбагыла, болсом сой салабыз деди. Акча алып, телефондордун баардыгын алып, проезднойлорго чейин алып, анан карточкадагы акчалардын коддорун коркуп алышкан. Батирге бастырып кирип, 6 адамды пистолет такап кармаган 20-25 жаш курактагы иргулдар тамак жасаган суу майдан баштап, кыз келиндердин боюнку иштарына чейин алып кеткен. Ал эми тонолгон мигранттар полицияга арыз жазбастан эртеси батир которуп башка жака көчүп кетишкен. Айкөлмана спорт клубунун тренери Нургазы Амиракулов мындай кылмыштарга Москвада жумушка орношу албай жүргөн, кесиптик билими жок жаштар барууда. Алардын көбү Кыргызстанда криминалдарды авторитет тутуп, бат эле байып кетүүнү эңсегендер деген пикирде. Бул жакта ушу жаман жолго жүрүп аткандар Кыргызстанда ата-энесине да жакшылык кылышпайт, туугандарына да, кыргыз элине да никогда жакшылык кылбайт. Булар өздөрүнүн гана кызыкчылыгын ойлогондор. Мисалы азыр Кыргызстанда криминал деген өтө курчуп атпайбы? Көчөдө жүргөн бандиттер эң жакшы машиналарда ошолор жүрүп атышат. Урмат, сыйлап, баардык коркуп, баардык ошолорду жакшы сыйлаган ошолор болуп атат. Ошон үчүн буну Кыргызстандан башташ керек. Кыргызстандан баштап каттуу караш керек. Соңку кезде кыргызстандыктардын кылмыштуулукка көп аралашып жатканы тууралуу маалыматтардын байма-бай тараганы орусиялык жумуш берүүчүлөрдү чочутуп, ал тургай коомчулукта кыргыздарга каршы улутчулдук маанайды жаратат. Орусияда кылмышка шектелген кыргыз жарандарынын саны кескин өскөнүн мигранттарды колдоо борборунун башчысы Чолпон Осмонова мындайча негиздейт. Бул жерде иштегиси келгендер любой жумушка кирип иштеп атышат. Конечно, жана сабатсыз, орусча билбеген, андай-мындайлар жумушу жок, азыр табыш кыйын болуп атат. Андан тышкары дагы айтат элем, бүгүн дагы кечээ дагы мына азыр менде отурушат кайрылуулар пятерочка менен дагы бир 2 магазинден массалык түрдө кыргыздарды увольнение кылып атат. Азыр менин алдымда 15 киши отурат. Силер кыргыздар ушундай экенсиңер, уур экенсиңер, силер кыргыздар магазинде тоноп кетесиңер деп айтыптыр. Мына биздин жанагы акмактардын азабынан бир кумалак, бир карын майды чиритет деген ушул да бияктагы кыргыздарга абдан чоң залакасы тийип атат. Эми ушулардын артынан жанагы скинхеддер канча кыргызды уруп кетет. Кудай өзү сактасын. Орусияда кылмышкерлерден жабыркаган мигранттар полицияга сейрек кайрылат. Документ текшерүүдөн, полицияда көп убакыт отуруудан качкан мигранттар кылмыш болгонун жашырып коюуну туура көрүшөт. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы коомдук өкүлү Кубанычбек Осмонбеков мигранттардын мындай мамилеси тескерисинче кылмыштуулуктун өрчүшүнө себеп болуп жатканын белгилейт. Полицияга барып заявление жазгандан коркушат. Биринчиден документтери туура эмес, экинчиден законду билбейт, үчүнчүдөн өзүнүн укуктарын билбейт. Өзүнүн укуктарын билгенде, жок дегенде ошол жерден бир аз арыз жазып, ошо арызды каттаттырып, ошонун негизинде иш жүргүзсө болот. Баягы ачыкка чыккан эле фактылар болуп атпайбы? Андан тышкары баягы көрсөтпөй калгандар канча? Фактылардын бүт баары менен заявление арыз жазса, показания көрсөтсө, коркпой өрүкпөй, ошонун бүт баарын кармаганга мүмкүнчүлүк болот эле да МВДда. Орусиянын федералдык миграция кызматынын соңку маалыматына ылайык, Орусиядагы кыргызстандыктардын саны 560 миңден ашуун. Ал эми ар кандай кылмыш иштери боюнча айыпталып, орус абактарында жаза өтөп жаткандардын саны 1,5 миңден көп. Алардын басымдуусу уурулук жана каракчылык үчүн соттолушкан. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва. Сиздер Азаттык радиосунун 27 февраль ишемби күнкү түшкү жарым сааттык эфирин угуп жатасыздар. Азыр